Так кеш айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Үчүн дегенде мына биринчиден айтып кетейин. Мен президенттик кызматка киришкенден баштап Тоокен тармагына, бул жерде сот аралашкан дагы. Аралашкандар бар. Бул тармакка дагы. Тоокен тармагына көп көңүл буруу боюнча өзүм мына тапшырма бергенмин. Бул боюнча мына ишти баштаган. Айрыкча лицензия уруксат берүү системасы мына коррупцияга белчесине батканда, бул абалдын бул жерине, бул чегине жетип калган улам, мына мен коопсуздук кеңешине алып чыгып, ал жерде карадык. Катуу талкууларды көрдүңүздөр. Ошо Тоокен тармагындагы болгон азыркы акыбалды алып чыгып, ошол жерде мына айтылды, кен чыккан жерге уруксат берүүдө бул көп учурда мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгы эске алынган эмес. Тескерисинче тар чөйрөнүн айрым таасирдүү топтордун кызыкчылыктары жогору коюлган. Лицензия берүү тармагында кадимки эле айтканда мына базардагы деле соода сатык болгон да. Ошондуктан мен келгенде лицензия берүү маселесин анализдеп, инвентаризация кылып, буну алып чыктык. 18-жылы лицензия бергенде мораторий койдурганбыз. Мына ушул кызыл омполдогу өзү көрсөтүп турат, биздин кен казуу тармагындагы башаламандыкты, өзүн билемдик саясаты жыйынтыгы.